Динара Камчыбекова Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенти. Ал учурда фармация адистигинин 5-курсунда окуйт. Динара Кыргыз Республикасынын бир нече жолку чемпиону, самбо, дзюдо жана алыш күрөш боюнча спорт чебери. Азия жана дүйнө кубогу үчүн өткөрүлгөн мелдештерде коло байгелердин ээси. Ал ата-энеси менен чогуу Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Жолугушууда ректор Динаранын ата-энесине ыраазычылык билдирип, арда грамота жана атайын окуу жайдын атынан белек тапшырды. Ыраазычылык кат үйүңүздөргө апарып коюп коюңуздар кыздар. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенти, атуулуу стипендиант, самбо алыш күрөш боюнча бир нече мелдештердин жеңүүчүсү Динара Камчыбекова өзүнүн ата-энеси менен конокто. Кош келипсиздер. Эң алгач эле өзүңүздөн баштап, кайсыл жерден келдиңиздер, кайсыл жерден ат артып, жолго артып келип калдыңыздар? Бир аз кыскача өзүңүздөр жөнүндө маалымат берип өтсөңүздөр. Мен Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Шаковтар шаршасынын тургуну болом. Ошондой эле Динаранын атасымын. Бул жак апасы болот. Ошо Чаткал районуна караштуу Шаковтар айылынын тургуну болобуз. Мен Мамишева Фарида Кучоновна, Динара Камчыбекованын апасы боломун. Ушул Ошмудан телекат долбоору биздин колго тийип, ал жерде мен өзүм ушул эмгек жолум мектепте кыргыз тили жана кыргыз адабият мугалими болуп эмгектенем. Ошол жерде теле долбоордон кат барып калып, линейкада узатып, мага кандайдыр бир жакшы бир демилге кол чабуулар менен алып, менин кызыма кат келди деп өтө кубаныч менен келген учурум. Бул уул кыздардын жашоодо ата-энеси үчүн эң эле чоң мындай кылган жакшылыгы аларга сыймык алып келиши да. Бул Динара айымдын сиздерге алып келген ийгиликтердин эң алгачкысыбы же буга чейин да ушул сыяктуу сүрдөөнүүлөр, ушул сыяктуу сыймыктар болду беле? Буга чейин спорт жагынан болгондо, биринчи мектеп жагынан болсо, мектепте активный катышкан, анан жакшы окуган, кичинесинен чыйраак, өзүнө тыңыз болгон. Андан кийин биринчи спортко мелдешке чыгып, күрөшүп, анда бир кабар укканда анда өзүмчө абдан толкунданган. Кудай кааласа Кыргызстандын желегин желбиреткен кыздардан болсун деп абдан сүйүнүп. Кудайга шүгүр, баарына жетишип, жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Ушу окуу жайдан жакшы ийгиликтерди алып атат. Негизги ыраазычылык Ош мамлекеттик университетинин өзүнүн, анан студент кеңеш тарабынан сиздерге ушундай кызды тарбиялап өстүргөн. Бул өзүнчө чоң мээнет, аккан арыктан суу агат. Тарбия көргөн адам гана ушундай ийгиликтерге жетет да. Анан айтсаңыздар, Фарида апа, сиз айтсаңыз, бул кызыңыз мындай айтканда, ушул өзүнүн кесиби бөлөк болгонуна карабастан спорт тармагын тандап албадыбы? Анан Кыргызда деги эле көпчүлүк мындай жалпылап алып келгенде, бул спорт көбүнчө эркектерге тиешелүү сыпатталган үчүн, мүнөздөлгөн үчүн көбүрөөк бул аялдар чыга бербейт да. Кыз Сайкал апабызды же Жаңыл Мырза апабызды, анан азыркы Айсулуу Тыныбекованы же Мээрим Жубаназароваларды айтпаганда, буга чейин спорт тармагында аялдар көп деле көрүнгөн эмес. Буга көз карашыңыздар? Кээ бирлери каршы чыгат, кээ бирлери колдойт. Ооба, бул жерде албетте каршы чыккан учурлар деле болгон, бирок биз кызыбыздын ушу спорт тармагына өзү кызыкчылыгы менен алып кеткендигин биз колдогонбуз. Аябай катуу сүйүнүч менен окууду да, тармакты да бирге алып кетсең, биз аябай кубанычта болобуз. Балам, ошого жетише аласыңбы? Сен ушул нерсени алып кетип аткандан кийин биргеликте окууду да тың алып кеткениң, спорт жактан деле алып кеткенге өзүң жетишип кетсең гана, өзүңө ишенсең гана, балам, биз колдойбуз деп туруп алдын ала эле чечим бергенбиз да. Жакшы. Жогоруда мындай маектен улам ойлоно турган болсок, бир аз каршылыктар болгон экен да. Анан сизде кандай ой пайда болду? Мисалы, каршылык болгондо, мен өзүм кесибим боюнча эле окуй берсем эмне, спортто эмне бар деген ойлор келбедиби? Мындай айтканда, ата-энем да каршы болуп атат, же болбосо ушул сыяктуу ойлор. Спорт боюнча спортту же окууну тандашым керек деген эч кандай ой келбеген. Мен кичинекей кезимден бери эле бул
мен бул жакта атам отурат. Атам эми аталаштары менен, мурунку аталаштары менен, ошол туугандарыбыз менен, тууган балдарыбыз менен күрөштүрүп келген кичинекей кезинде элечи. Атам өзү шык берген мага. Анан биздин чоң аталарым деле эми улакчы болгон, ошол тараптан мага шык келгенби же ошол тараптан азыр күрөшүп жүрөмбү, ген тартып кеттиби дегендей. Азыр окуу жайга тапшырганда мен окууга тапшырам деп максат менен келгем. Анан окууга тапшыргандан кийин анан атам болсо окууга тапшырдың, эми чоңойдуң, күрөшкүн эми шаарда эми күрөш клубтар бар го, спорт клубтары бар го, ошол жака барып дагы күрөшпөй өзүң кызыгасың го, өзүң шыгың бар го деп өзү сунуштаган. Анан ошол атамдын сунушу менен күрөшүп калгам. Буга чейин Динара айымды келечекте ким катары көрө алчу элеңиздер? Азыркын эсепке албаганда ким катары көрүп, ким болот деп элеңиз? Анда мен кичинекей кезинде кайрылып кетейин. Бул кызым ушу 4-классты бүтүп аяктап аткан мезгилинде мектепте жүргөндө деле көптөгөн мындай эмелерге көп катышчу эле, конкурстарга катышып, көптөгөн кечелерге катышып жүргөн. Анан бул эжекеи бүтүп атып 4-класстан коштошуусунда Курманжандатканын 2000 жылдыгына карата быйылкы жыл Курманжандатка жылы. Ошо Курманжандатканын монологун айтып жагат. Жынырагы мен ишенем, ошону жаттап айтып берет дейт. Өзүм негизинен мугалим болуп иштейм. Кыргыз тил, кыргыз адабияттын мугалиммин. Анан бул кызым эми 4-класс жашта. 2 бет баракты көтөрүп келиптир мага. Апа ушуну мага жаттатасың дейт. Мен колум бош эмес. Үйдөгү көптөгөн жумуштар бар да. Колум бош эмес. Өзүң алың жетсе жаттайсың, болбосо жок деп коюм. Жок, артыман ээрчип алган. Апа карап эле тур. Дандырдан нан жеп атсам да карап турам. Айтат жанагына. Бирок 2 күн калды аралыкта. Апа мен чыгамын. Атам айтып койчу барчы. Ата зыраса катуу колдойт да кызын. Анан мен айттым, жетип бара аласыңбы? Кызың ушинтип атат. Мен мектеп менен алышам. Мектептин иши десем болуптур апа, сиз көрөсүзгү, мен эч бир эме кылбайм. Аткарып берем. Анан кийин жөнөттүк. Бир убакта мектепке барсак сахнада аткарып атат. Аябай сонун аткарып атат. Эжекейине разы болдум. Себеби менин кызымдын өзүнүн таланты бар экен ошо көркөмдүк жактан да. Айтып атса, мен бир-эки эле көңүл болбой эле жаттасаң мына, жаттабасаң мына деп коюп, өзү аракетчил экен. Өзүнүн теги нарагында бар экен да. Мен ушундайды аткарышым керек, мен ушуга чыгышым керек. Бир ойна келген нерсени ошону максатка ашырганга аракет кылат да. Жок, сиздин жардамыңыз керек апа. Азыр ушул убакытта деле ошондой. Келиң апа, мага жардам бере аласыздарбы? Кеңешет да ошол нерсени. Анан жок, болбойт десек туура кабыл алат же жок, ушундай кылсам кандай болот деп туруп кеңешип турган жактары бар. Мындай тартынбайт, айтканын аткарат да. Ушул нерсеге жетейинчи, мага жардам бергиле деп. Ошондо эле көргөм, бул кызыман бир жакшы бир идея чыгат, Кудай кааласа бир мындай жакшы нерсе чыгат деген эле бир ой болуп калган ошол мезгилде эле. Демек, баардык нерсе үй бүлөдө макулдашылып, эки тараптын тары айтканда бала менен ата-эненин ортосунда ыраазылык менен жүрөт экен да. Анан айтсаңыз, мындай эми азыр бул жерде бизде студенттерде кээде ушул жол акы деле маселе да. Окуудан үйгө барып келишчи. Ал эми Динара айым облустук, республикалык, эл аралык деңгээлдеги самбо боюнча өзүнүн ошол барып күрөшүп келип атат да. Анан кээде каржылык маселе болуп калат, же болбосо кээде жетишпестик болуп калат. Ушундай учурлар болду эле. Анан мындай колдоо тарабынан кандай? Мындай учурлар көп болду. Кудайга шүгүр, алуусун жетишинче жол кере алигилерин аракет кылып тауып бере албай калсам, чыгыс жолдон калып калабы? Бир өмүр ошондо барсам болот эле го деп арманда калабы? Ушу кыздын шагы сынбасын деп аракет кылып, акчасы жагынан тауып берип, анан Чачкал районунун акимине ыраазычылык билдирип кетемин. Алтынбек Чергалбаевичке. Ал да жакшы көмөк көрсөтүп, ал да эле кылды. Кудайга шүгүр, мен энди бул кызды ушул даражага алып келип, эле кылганына миң мерте шүгүр кыламын. Кыргызстан жерлерин желбиретип, элге таанылып жүрсүн. Бир жакшы жагы ушу мастат кылганын жагат магачы. Кеңешпи? Мындай кеңешип, апасына караганда
мага көбүрөөк башташпыз. Ата ушундай кылсам кандай болот? Айтып бүткөнгө чейин мен ойлонуп бүтөм. Ал сөзүм бүткөнгө чейин, жоопту күткөнгө чейин мен ойлонуп бүтөм да, кызым андай эмес, мындай кылсак мындай болот, мындай кылсак кандай болот. Болсо болбойт чыга, башка иштериңе болбой калат го десең, ойлонуп көрөт. Эгер көңүлүнө терегип калып, мен болбойт деген нерсеге такыр эле кылбайт. Сиздердей колдогон, коштогон ата-энелер ар дайым бар болсун. Колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык, сиз айткан адамдарга да терең ыраазычылык, Тайма колдоп, мүмкүнчүлүк жаратып берген Ош мамлекеттик университетине да терең ыраазычылык. Анан Динара айым, өзүңүз айтсаңыз, эң алгачкы ошол күрөш тармагындагы ийгилигиңиз, анан эң акыркы ийгилигиңиз дээрлик канча жолу сизди мындай кубанткан жеңиш болгон? Эң алгачкы ийгилигим бул ошол биринчи жаш кезинде күрөшкөн 3-чү местаны алганда өтө катуу кубангам да, 1-чи местаны алгандай болчу. Анан ушунчалык бактылуу болгом. Бул бардык эле спортсмендер сезсе керек. Ийгиликке жеткенде ошол спорт тармакта 1-чи орунду же өзү үмүттөгөн, өзү көздөгөн ийгиликке жеткенде ушунчалык пьедесталдын үстүндө турганда ушунчалык башкача сезим да. Же айтып бере албайсыз, же жазып бере албайсыз, же жеткире албайсыз да, көрсөтүп бере албайсыз да. Ушунчалык сизден башка бактылуу адам жоктой сезилет да. Ошол мүнөттөрүчү, ошол мүнөт, ошол секундтарды ушунчалык бактылуу сезесиз да өзүңүздүчү. Ошол ар бир жеңишим мен үчүн ушунчалык бактылуу сезим, бактылуу көз ирмем. Анан азыркы кечеги күрөш келгенде бул ушул 20 акыркы деп айтпайын, 2024-жылдын башталышында азыр чемпионатта отбор, бул чемпионат, бул башка Азия, мир, башка оюндарга тандалып алуу деген нерсени билдирет да. Бир чемпионаттан бир болуп келдик. Бул Аллага шүгүр. Буюрса мындан ары өтө көп жоопкерчиликтүү мелдештерибиз бар. Буюрса Кыргызстандын желегин желбиретип, буюрса Аллах насип этсе желбиретебиз деген үмүттөбүз. Ойлогон ой максаттарыңыз, айткан тилектериңиз ишке ашсын. Алдыда сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздин көрөрмандар катары жалпы Ош мамлекеттик университетинин студенттери, ошондой эле ректорубуз баш болгон жамаат да ар дайым колдоого даяр. Алдыдагы бардык күрөштөрүңүзгө, анан окууларыңызга ийгилик. Эми урматтуу ата-энелер, сиздерден жалпы эфир акырында кайрылуу болсун. Не дейбиз, жалпы элге, Кыргызстандагыларга тынччылык, аманчылык, Рамазан, улустан айларында ушунчалык жерге чакырып, сыйлап, эле кылганыңыздар үчүн рахмат айтамын. Биз ушул айтып өткөндөй эле мына кыргыз элимде тынччылык боло берсин дайым. Жергебизде жакшылык, негизинен токчулук боло берсин. Мына кирип келип аткан биздин кыргыздар негизги жаңы жылы Норус майрам келатат. Норус майрамын бардыгына жакшылык, ийгиликтерди, жакшы самаалык иштер келе турган күндөрдөн боло берсин. Ушу келечекте Кыргызстандан чыккан ата уулдарыбыз аябай көп боло берсин, мыкты инсандар көбөйө берсин. Ошондой эле ушул эфирде көрүп отурган коллективиме деле чоң саламымды жолдойм. Бардыгыңыздарга биз да ыраазычылык билдиребиз. Тартып алыстан келип, ушундай кызыңыздарды колдоп, кызыңыздардын ийгилигине сүйүнүп, ар дайым колдоп жүргөн сиздерге да ыраазычылык. Динара айым, алдыдагы окууларыңыздарга ошондой эле спорт тармагына ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз айткандай, желегибизди желбиретип, киминибизди жаңыртып жүрө бериңиз. Ушуну менен биздин эфирибиз соңуна чыкты. Сиздер менен Үмүт ТВ, Ошмудан телекат долбоору алып баруучу мен Олжобай Байзак дейин. Буйруса долбоор уланат. Көрүшкөнчө.